Достор, алаңсыздарбы, ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Лондон шаарынан кайрадан эле сиздерге чоң салам. Бүгүнкү видеобузду мурдагыбызда айткандай эле, бизди кийинки жумушка чакырган биринчи барганыбызда. Ошол жөнүндө болмокчу. Ал жакта 3 күн иштегенмин. Ал жактан канча иштедим, ошону да көргөзүп берем. Достор, неге мындай стройка, ушул майда чүйдө жумуштар тууралуу чыгарып атат десеңиздер, эми биздин алжы мекендештерибизге керектүү болгон информация ушул болуп атат, туугандар. Алдыда дагы мындай чоң жумуштарды деле көргөзүп берем. Комментарийге жазыңыздар, эмне жумуштар боюнча көбүнчө чыгарып берейин. Анан мурдакы видеобузга опроско катышып бергениңиздерге чоң рахмат, достор. Анын жыйынтыгын болсо аты жөнүңүздү чыгарып коем. Мага байланышка чыгыңыз. Анан достор, дагы эмне демекчимин? Сиздердин келген сообщенияларга көп жооп бере албай калып атам. Выходной күндөрү ушундай чыгып сиздерге видео тартам дегендей, анан менде деле жумушум бар, ар жак бер жак дегендей. Келген комментарийлерди окуп атам, аларга дагы өзүнчө видео кылып чыгарып берем. Туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Андыктан видеобузду баштадык, биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, ушул жерде бүгүнкү жумушубуз болот. Азыр кийимдерди которуп алып жумушка түштүк. Азыр кофе, печенье алып келип беришти. Частный жумуштарда ушундай экен, эми кадимкидей эле, ошо биздегидей эле үйүнө киши келсе, чайын коюп дегендей ошондой эле экен. Анан плитка жөнүндө айта кетсем, технологиясы биздикиндей эле экен. Единственное, что эмелерин красканы беришет экен биринчи, анан үстүнөн плитканы коюп кетишет. Мага ошого 3 күн убакыт берилген. Полду коюшум керек. Биринчи күндө тилекке каршы тарта албай калгам. 5 квадратпы пол койгом. Примерно айтканда. Коридордун дагы полду койдум. Азыр эми ошо стенасыны бүтүрүшүм керек. Ошого да 2 күн убактым бар. Анан эшигин да коюп беришим керек ошол убакыттын ичинде. Ошол биз менен бирге болуп туруңуздар. Акырында 3 күн ичинде канча иштедим, анда айтып берем. Момтип 0-ны чыгарып алдык. Азыр уже кафелди коюп баштайбыз. Керек болсо лазерлерден бери полностью бүт таап келип беришет инструменттерди мондай тулстар менен. Бир күнгө айтат өзү, напримерчи, кафель коюш керек деби, например, кафелге керек деп бүт инструменттерди эртең менен келип таштап кетет. Жумушту бүткөндөн кийин кечинде алып кетишет. Же 2 күндүк жумуш болсо, ошол 2 күндөн кийин келип өздөрү алып кетет. Жумуш берип аткан адамчы. Так, азыр мына эртеден бери уже жарымдап калдым. Азыр дагы биребе мени жумушка жиберген, азыр пайнтер жөнөтүп тур мага. Мен только коюп кете берем, ал монтип мазать этет. Ничего, Игорь, как там? Работаю, видишь? Как я кафель положил? Нормально? Нормально. Нормально, да? Привет передай. Привет. Привет Кыргызстану. Привет Кыргызстану. Ушундай достор. От Украины. От Украины. Он, кстати, украинец. Мен только коюп кете берем, мастерлер ушундай, анан пайнтер жиберет. Пайнтер ушинтип келип жана ортолорун замазка кылып кетет. Ушундай. Бул убакыт албаш үчүн ушинткен да, мастерлер жумуштарын өз коюп кете берет. Майда чүйдө жумуштарга ушундайларды жөнөтүшөт. Специальный эмелерди, пайнтерлерди. Так ведь, Игорь, да? Сколько зарабатываешь в день? Кто, я? Да. 100 фунтов. 100 фунтов в день. Давайте. Азыр экинчи күн иштеп атам. Бүтүп калдым уже. Видеонкы рядтар эле калды. Азыр түштөнүн убактысы. Булар индиялык туугандар да меймандостугу жакшы экен. Менден не жейт элең дейт, анан мен мусулманмын десем, мындай вегетарианский бургерлерди даярдап бериптир. Кола, наркоберке дегендей. Азыр буларды жеп алып, дальше жумушка түшөбүз. Меймандостугу жакшы экен ошо. Бизге да окшоп меймандостугу.
Все болуп, жумушка чыгабыз кайрадан. Вот, кафель мы закончили. Еще не закончили, не надо. Гость еще пальтер отдал. Все, он дальше сам. А сейчас мне надо ставить двери. Так, сейчас расскажу. Вот такие интересные двери мне надо ставить. Она такая раскладная. Гармошка называется. Сейчас будем ставить. Так, мына акыркы күнүбүз достор. Бул биздин байларыбыз. Мында пиццаларды алып келип беришти. Все, кола, мола, ушу акыркы күн уже бүтүп атабыз, азыр 3-күнүбүз. Болсо, хозяиндарыбыз организовать этип берип туруш. Жерде отуруп эле жеп атабыз. Игорь, как? Нормально? Нормально, да? Заканчиваем, да, сегодня, да? До вечера закончим? Конечно. Так, достор, азыр мына жаңы эле бүттүм, полностью уборка кылып, азыр чыгып кетип атам. 3 күн убакыт кетти ушуга, бул эмелеринен бери илип бер деп, азыр күн да кечтеп кетти, бир саат 11 болуп кетти окшойт кечки. Раковина, унитаздарынан бери, мебелдеринен бери илип бер деп. Бир аз убакыт кеч кирип кетти, азыр акчабызды алабыз. 3 күндө канча иштедик экен. Көрөбүз анан. Өзүн айтып аткан эшик ушундай болуп жабылат экен. Ушуга бир аз көбүрөөк убактым кетип калды. А так бүттүм, ушундай болуп жакшы болду. Эмелеринен бери, лампочкаларынан бери полностью илип бердим да. Ушундай. Достор, мына жаңы эле бүтүрүп жумушту полностью чыктым. Анан 3 күнүмө достор общий где-то 500 ашыгыраак фунт иштедим. Хозяиндар өздөрү дагы суранышты бир нерсени илип бер дешипчи. Ошону менен общий алганда бир 500 ашыгыраак фунт иштедим да. Бул где-то сом менен айтканда 48-50 миң сом тегерегинде болот. Бул 3 күнгө достор. Мурдагы видеолордо айткандай эле бул ошол мындай наличка акча беришет. Ушинтип эле бүттүм, сразу алдым, инструменттерин алып кетишти. Достор, анан комментарийден жазгандар болуп атат, башка дагы оңоюраак кандай жумуштар бар депчи. Сиздер комментарийге жазып калтырыңыздар, кандай жумуштарды көргөзүп берейин. Көргөзүп берүүгө аракет кылам достор, албетте. Анан кийинки чыгарылыштарыбызда азыр бир сон жумушка сүйлөшүп чыктым азыр. Ошол сиздер суранып аткандай эле азыраак күч кетирип, мындайча айтканда, көбүрөөк акча алган жумуштарды көргөзүп берем мындан кийин достор. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Кийинки чыгарылышыбызда сөзсүз жакшы видео чыгат. Сиздер менен бир күн кечке мен Ильяс Исмаилов болдум достор. Power Global каналыбызга сөзсүз катталганын унутпаңыздар. Биз болсо азыр барып эмне кылабыз эми? Эс алабыз, уктайбыз, эртеңкиге даярданабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар.